Салам айымдар, силер үчүн ушундай ашкабактан сонун быша турган мантыны көрсөтүп берем азыр. Ал үчүн бизге ашкабак, ич май, пияз, түрдүү спецтер керек болот. Алгач ашкабакты 4 буштук кылып турасаңар болот. Мен теркадан өткөрүп алдым. 2 кашык кум шекер кошуп аралаштырып бир аз убакытка коюп коем. Аңгыча пиязды, ич майды 4 буштук кылып туурап туруп, бардыгын кошуп, аралаштырып, спецтерин кошуп туруп аралаштырып коем. Бая 2 кашык кум шекер коштум. Андан туз, перес, өзүңүздөр кандай жаккан ашканаңызда эмне бар, ошону кошуп коесуңар болот. Жакшылап аралаштырып, камырым даярдаганга чейин коюп коемун. Мына фаршым даяр. Камырын даярдаймын. 300 грамм унду электен өткөрүп элеп алып, туздан салып, суу менен эритемин. Сууну бир аз ошол унга жараша өлчөмдө куюп алып туруп, жакшылап бирдей массалуу аралаштырып ыйлей берсеңер, көбүрөөк ыйленген сайын камыр жакшы болот. Ушундай кылып ыйлейсиздер, видеодо көргөнүңүздөрдөй кылып, өтө каттуу, өтө жумшак да болбош керек, бир аз каттуураак болуш керек. 4кө бөлүп туруп, зуала кылып, пакетке салып, 10-15 мүнөт тыныктырып коем. Ага чейин листтеримди даярдап, майлап алам. Тыныккан камырымды жайып аламын. Ундан пайдаланып, дал ушу видеодо көргөндөй кылып жайып бересиздер. Камырды ушул көрсөтүлгөндөй кылып жайып аласыздар. Уже болду, чука болуп калды камырым. Үстүн кылып бүктөп туруп, теңге бөлүп кыркып аламын. Эми 4 буштук кылып кыркышым керек. Кайрадан үстүнө дагы кыркылган камырларды тектеп, дагы 4 буштук кылып мантынын тие тургандай кылып кыркып аламын. Мен ого чекеде бурчтарын дагы бири-бирине улап коем, камырларым бекер кетпесин деп. Кээ бир чекесинде камырлар бурчтар болуп калат. Ошондо ал бурчтун дагы сөз шериги чыгат жанында. Мындай кылып мен улап коем камырларымы. Бири-бирине улап койгон камырлар деле сонун болуп пышат, ал билинбей деле калат манты болуп пышканда. Даяр фаршыңарды салып, мантыны каалагандай формада түйүп, манты казанга жайлап салып коесуздар, тизип. Даяр болгон мантыларды тизип, отко коемун.
Эң жогорку градуста бышырсаңар болот, 40-45 мүнөттө бышат. Газда жана отто бышкан мантылар аябай сонун болуп чыгат. Плитага караганда эң жогорку градуска коюңуздар, 45 мүнөттө сонун болуп ушундай манты бышат. Колдоп, лайктан басып коюңуздар.